Бала тарбиялоодо эненин милдети чоң. Эне бир гана баласынын дени менен гана эмес, анын жүрүм туруму, адеп ахлагы, анын жакшы ийгиликке жетишине анын салымы чоң. Эне бир гана өзүнүн баласын эмес, ал коомду тарбиялайт. Андыктан бүгүнкү күндөгү энелердин оорду кандай болуп жатат? Балким алардын оорду бир аз алсыздап баратабы? Деги эле эненин милдети кандай болуш керек? Мына ушул суроолорго жооп издөө иретинде биз Эне жолу коомдук бирикмесинин жалпы мүчөлөрүн студияга чакырып, бүгүнкү эфирди баштайбыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүзгө келген конокторду чакыралы, андыктан бүгүнкү Эне жолу коомдук бирикмесинин жетекчисин, ошол эле учурда жалпы мүчөлөрүн студиябызга чакыралы. Келin. Келin. Ушул Эне жолу коомдук бирикмеси деп аталыптыр. Ар бир нерсенин атынын, ушул аталышынын аркасында да бир чоң жоопкерчилик турат эмеспи? Андыктан эмне себептен ушул бирикменин атын өзгөчөлөнтүп Эне жолу деп атадыңыз? Биз карап отурсак, байыртан берки келе жаткан кыргыздын өзүнүн энесинин нукура жолу болгон да. Ошол жашоо образы, кантип жашаган, кантип бала тарбиялаган, кантип үй күткөн, кандай тамак жасаган, кантип баскан турганы, улуусу кичүүсүнө кандай ызаат кылган, эненин орду кайда болгон, кыздын орду кайда болгон, келиндин орду кайда болгон. Азыр мына ошонун баардыгы башаламан түшүп, баягы цивилизацияга, улуу бир батыштын бир таасирине кирип бара жаткан сыяктуу болуп, карап отурсаң бара-бара жоголуп кете турган бир деңгээлге жетип атабыз да. Менталитет өзгөрүп баратат. Менталитет өзгөрүп баратат. Баягы кыргыз деген улут кандай болгон, ошону айтып бере турган, жүргөн турган салт санасы бар да. Мына ошого байыртан келе жаткан энебиздин жолунан кайра түшөлү. Ошого кыргыз энелерин чакыралы, кыздарын чакыралы. Биздин улуттук бирикмеде бир эле энелер эмес, жалаң кыз келиндерибиз дагы бар, кыздарыбыз дагы бар. Кыскасы, кыргызмын деген аял затынын баары ошол жерге кирип, ошол жерде энелердин мектебин ачуу, чеберчиликти үйрөнүү, эмдеп томдогонду үйрөнүү, кыскасы аялдардын ден соолугуна байланышкан нерседен баштап тамак жасоо, кыскасы бала тарбиялоо, майда чүйдө баскан турган жашоо образыбыздын баардыгын кыргыздын өзүнүн калыбына келтирүү максатында баш кошуп отурабыз да ушу. Бирок кандайдыр бир деңгээлде бир нерсе түрткү болдубу ушул топтун чогулушуна, коомчулукта? Албетте. Негизи эле эненин орду үйдө да, сыртта да аябай чоң да, негизичи. Эч нерсе чечилбейт. Бирок азыркы убакта ушу энелер деген аял заты биз өзүбүздүн ордубуздабызбы? Биздин апаларыбыздай тайнелерибиздин баскан изиндебизби? Кайсыл убакта, кайсы жерде ушу кыздарыбыз балдарын таштап кетчү эле, кайсы жакта ушу энелер өздөрү ичип алып көчөдө жатчу эле, ошол нерселердин үстүндө бир иш жүргүзүлүкчү. Баягы мен айтпасам, сен айтпасаң ким айтат дегендей келгилечи, биздин апаларыбыздын, тайнелерибиздин жолун табайлыкчы, алардын үлгүлүү кандай сонун асыл сапаттарына кайрылайлыкчы деген деңгээлде иш жүргүзүп жатабыз. Ушул бирикменин түзүлгөнүнө канча убакыт болду жана кандай иштерди алып бардыңыздар? Апрель айларында жетекчибиз Сонунбү Кадырова ушу бизге чалып, мага жеке өзүмө чалып, эже ушундай бир нарк насилдүү аялдардын башын бириктирсек, заман момундай акыбалга келип калды, биз унчукпай жүрө берсек, биздин келечек муундар эмне болот, булардын тагдыры эмне болот деп ушундай ушуга күйүп бышып, анан кийин мен окшогон ошо улууларды, каада салтты билген мыкты жаштарды, ушуларды чакырып, башын бириктирип, анан кийин иш жүргүзө баштадык. Канча убакыт болду ошондо? Май айынан бери, жарым жылга жакындап калды да. Кандай иштерди алып баратасыздар? Чогулдуңуздар, көйгөйлөрдү сүйлөшүп атасыздар? Чогулдук. Биз бир жумада бирден жыйын өткөрүп турабыз өзүбүзчө. Ошондо мына жаштарга, өзгөчө мектеп курагындагы кыздарга жолугушууларды уюштуруп, кеңешип туруп, жолугушууларды уюштуруп атабыз. Жаштардын өзүнө кээ бир мындай одоно жүрүм турумдагы
көчөдө болобу, коомдук жайда болобу, одону жүрүм турумдагы жаштарга өзүбүз эле ошону айталы дейли деп өзүбүзчө кеңешип туруп айтып эле атабыз. Жанагы жыртык шым кийгендерди айтып атабыз. Мунун баары иште, мунун баары жумушта. Жаман көрөбү, жакшы көрөбү, бирок баары бир ошонун бир болбосо бир сөзү кулагында калат деген үмүттөд. Жакшы келиңиздер. Жаштар менен, студенттер менен, мектеп окуучулары менен жолугуп атабыз деп атасыздар. Коомчулук кандай кабыл алууда бул сиздердин ишти? Коомчулук туура эле кабыл алып атат. Мындай аздыр көптүр уже бул биздин бирикменин дагы ушундай жолду баштаганына ыраазычылыктарын айтып атышат. Анан менин ушул коомчулукта өзүбүз көрүп билип жүргөн бул көйгөйлүү турмуштун бир көчө кыздары көбөйүүдө да. Мына ушуну жакшынакай бир калыбына келтирип, жакшынакай бир энелик сөзүбүздү үйдөн айтып, коомчулуктан айтып бир калыпка салсак деген ой тилек да. Ушул бирикменин филиалдары деп коебузбу? Ошол эле райондордо, региондордо барбы же баардыгыңыздар бул борбордосуздарбы? Ал жактагы энелер менен кандай иш жүргүзүп атасыздар? Региондордо бар, мүчөлөрүбүз бар. Бул республикалык деңгээлде болуп атат. 7 дуанда бар, Ооба, 7 дуанда бизге кызыккандар көп, айымдар, энелер, кыздар. Кошулуп атышабы? Кошулуп атышат. Жалп эле кошулуп, колдоп, суранып кошулуп атышат. Бизге бир эле Кыргызстандын 7 дуанынан эмес, чет жерлерде жүргөн кыргыз энелери да кошулуп атат. Мисалы үчүн Москвадан бар, Германиядан кыргыз кыздары бар, Кореяда, Турцияда кыздарыбыз бар. Биздин жасап аткан иштерибизди интернет аркылуу көрүп, ушундай бир жакшы бирикме болуп аткан экен. Биз ушундай издеп жүрдүк эле. Биз дагы кыргызча кийингибиз келет, кыргызча басып тургубуз келет. Көйнөктөрдү кайда заказ берсек болот, кандай кийимдерди кийинсек болот дешип, биз менен байланышып, бизге окшош кийингиси келишип, ошол жакта өздөрүнчө ошондойлорду түзөлү, катташалы, байланышалы деп атышат. Анан биздин ошо биринчи бириккендеги максатыбыз биринчи эле. Мисалы үчүн врач ак халат киймейинче врачка окшошпойт, туурабы? Ооба. Ал эми милициянын формасын киймейинче милицияга окшобойт. Ал эми эненин көйнөгүн киймейинче энеге окшошпойт да. Биздин биринчи эне болгондогу, эне жолун бириктирип аткандагы биринчи вазифабыз ушул бизге келген энелердин баардыгын кыргызча кийинтүү. Күнүмдүк жашоодо да кийилип атабы? Күнүмдүк жашоодо да кийишке аракет кылып атабыз. Биринчи сырткы көрүнүштөн баштайлы, анан сырткы көрүнүшүбүз ушундай болуп турганда эле уже бизден эме сурай баштайт да, кеңеш сурай баштайт экен. Анан биз кеңешибизди айта баштайт экен. Жакшы, кол чабуулар болсун. Келиңиз, бизде менги Кыргыз Республикасынын эл акыны дагы биздин бүгүн студиябызда конокто. Менги апага суроо uzatалым. Мүмкүн болсо микрофон uzатып койсоңуздар. Мына бул жерде баягы мурдагы нукура аялдардын баягы образын кайрадан коомго алып келсек деп айтышпайбы? Анан мен суроо uzаткым келип атат да, менге айтсаңыз. Мурдагы кездеги энелердин образы, алардын коомдогу орду кандай болгон? Анан азыркы дагы мындай эмнеси өзгөрүп баратат? Эмнеси сизге ушунчалык баягы мындай түшөлтүп атат? Ушул нерсесин эмнесин оңдосоктоп атасыз? Бул энелердин коомдогу орду, азыркы биздин кыргыздын кыз келиндеринин кайда бараткандыгы менин жүрөгүмдү оорутуп, мен мындан 10-15 жыл мурда эле ойлонгонмун. Ошондо ойлодум да. Биз энелер кимбиз? Биздин вазифабыз эмне кылышыбыз керек? Ошондо мындай да ыр жаздым эле. Бул поэманын башталышы энелер үнү деген. Эр эмесмин, эрди тууган энемин. Элим үчүн эр өстүрүп келемин. Эки колум калак болуп суу шилеп, эки этегим желек болуп желбиреп, кош карегим дүрбү болуп ааламга айдап келем бул жашоонун кемесин. Анткени мен энемин деп мен ушундай жыйынтыкка келгенмин. Ал эми азыр биз ушу 21-кылымда бардык нерсеге жеттик. Компьютер, техника деген цивилизациянын бир топ чокусуна жетейин деп калдык. Бирок ошо менен катар биз эмнени уттурдук? Мына ошондо бизге ошол жанагы цивилизация менен, ошо компьютер менен, техника менен бизге батыштын башка элдердин жакшы жөрөлгөлөрү менен кошо жаман жөрөлгөлөрү кошо кирип кетти да. Мына ошондон улам биздин кыздарыбыздын, келиндерибиздин, ал эмес энелердин дагы мүнөзү өзгөрдү окшойт да, ошого жараша болуп. Мисалы күндөлүк эле турмушта көрүп атабыз,
мурдагы энелер кандай эле? Мурдагы энелер ошол баланы тарбиялоо, балага баягы өзүнүн ак сүтүн менен кошо берген рухий баалуулуктарын, асылдыктары менен кошо өзү кошо тарбиялайт эле. Мурдагы кездеги менен азыркы кездин ортосу аябай өзгөрдү албетте. Мына карап отурсаң, мына кайненеге, кайнатага, бир туугандарга кылган мамиле такыр өзгөрдү эмесем, өзгөрдү да. Болбосо ушул кайненесин өлтүрүп койгонго чейин жеткен келинди биз уккан эмеспиз, түшүбүзгө да кирген эмес. Мына ушундай жаман жагдайлар болуп атат. Бирок ошентсе дагы мына энелер жолу коомдук кыймыл, аракет кылып мурдагы өзүбүздүн чыныгы энелик милдетибизге, чыныгы кыргыздык энелик милдетибизге калыптанып, кайрадан калыптануу жолуна түштү деп ойлойм да. Рахмат. Спасибо сизге Розаталы. Энелердин сыртка чыгып иштеп кетүүсү, учурдагы балдарга тарбия берүүсү, кандайдыр бир деңгээлде бир жагынан баягы коомдогу жетишсиз жашоо, кыйынчылык десек болот. Экинчи жагынан баягы алып караганда балага болгон тарбия аксап калды деп да айтып калышат да. Мына ушул жагын эмне кылсак деп атасыздар? Энелерге карата кандай акыл насаат кептерди айтып атасыздар? Ушу миграция башталгандан биздин энелердин көп пайызы сыртка чыгып кетти да. Ошону менен бала кароосуз калды. Бала тайнесинин колунда калды, чоң энесинин колунда калды, тайэжесинин колунда калды. Бала калып кетти. Эне кетти. Иштеп келейин ушуларды багайын деп. Эң азыркы учурдун эң бир көйгөйлүү маселеси ушу балдардын тарбиясыз болуп калганы болду. Ошондой калып калган балдар кандай азап тозокторду мына угуп атабыз, көрүп атабыз. Ар кандай үй бүлөлүк зомбулукка туш келген ошондой балдардын, кыздардын, жаш наристелердин тагдыры аябай жүрөгүбүздү оорутат. Эжем азыр айтып өткөндөй, илгертен ата таап келген, ата камсыз кылган үй бүлөнү, эне эч жака чыкпай отуруп баланы тарбиялап, баланы өстүрүп жакшы жолго салып келген. Кандай дейсиз? Ошол чет жактан иштебей балаңардын жанында болгула дейсизби же кандай? Албетте мен чакырат элем. Мүмкүн болсо аталуу энелүү үй бүлөлөрдүн атасы иштесин. Энеси үйдө отурсун, баласын ошо чачын тарап, жуунтуп, тарантып, мектепке жөнөтсүн. Энелик мээримин төгүп. Энелик мээримин төгүп, ошол баланы кучактап, жыттап карасаң анан ошол баладан сага мээрим чыгат да. Эне жолу коомдук бирикмесинин жетекчиси тарабынан дагы атайын чакан слайд жазылган. Азыр ошону көрөлү, андан кийин маекти улантабыз. Энелерге кайрылуу. Урматтуу кыргызстандык жана чет жерде жашап жаткан энелер, кыз келиндер, заманыбыз өзгөрүп, ак менен кара камырдай жуурулуп турган ушул өткөл доордо энелер, сиздерге кайрылып отурабыз. Биз энелер, жер каймактагандан жашоонун ээси, адамзаттын учугун улап келе жаткан аруу жан катары коомдо болуп жаткан көрүнүштөргө жоопкербиз. Анткени жалпы жер ааламдын жаратуучусу аял. Аял жаратман, аял өмүр. Демек, ар качандан аялдын өзү жашап жаткан коомдо орду ат көтөрүбүз. Кийинки учурда жер жүзүндө болуп жаткан башаламандыктардан алып чыгуунун жолун да аял киши табаары айтылып жатат. Анткени аял эне. Баласы үчүн оттон суудан кайра тартпаган, кайрат күчү бар өзгөчө жаралган жан. Айрыкча кыргыз энелеринде эрди сыйлоо, баланы тарбиялоо, очоктун отун өчүрбөй кармап туруу наркы күчтүү түпкүрдө уктап жаткан кыргыз элинин улуу касиетин ойготуп, бүткүл жер жүзүндөгү элге үлгү катары жашоо бүгүнкү күндүн талабы болуп турат. Канткенде жер жүзүндөгү элге үлгү боло алабыз. Элибиз эгемендикти алган күндөн тарта кара курсагынын камын көрүп,
чилдей тарап кеткен кыргыз энеси азыр мээримге зар болгон балдарынын туткуну болуп отурат. Ооба, байлык теңсеп кеткен эне байлык тапкандыр. Заңгыраган кабат үйдү салгандыр. Бийликке да жеткендир. Бирок ошолордун арасынан мээримди көрө алды бекен. Урматтуу ак элечек энелер, эже сиңдилер, биз олуттуу ойлонуп, коомдогу болуп жаткан ооруну айыктыруунун жолун бассак турсак жадыбызда сактап, энелик касиетибизди ойготуп, эркектерге милдетти, жоопкерчиликти өткөрүп берели. Алардан талап кылалы. Бизге толук кандуу эне болууга шарт түзүп берсин. Бала тарбиялап балдарыбызга мээрим төгүп, очокту оттон өксүтпөйлү. Эне калыбына келели. Эне касиетин тутуналы. Эркекти бир туталы. Кадырын көтөрөлү. Кайрат күч берели. Жердин ээси эркек болсо, ааламдын ээси аял. Келиңиздер. Аял козголсо, аалам козголот дейт. Бир максатка биригели. Өткөн улуу ата мекендик согушту алып көрөлү. Мына ошол улуу ата мекендик согуш мезгилинде абдан жетишпеген жокчулук заман болгон. Ошол кезде бир буудай алтынга тете болгон. Ошондо адамдар бир эле сындырым нанга иштеген күндөр болгон экен. Ошондо да топук кылган да. Ошондо да адамдардын ынтымагы болгон да. Ошондо да балдарын таштап эч ким эч жака кеткен эмес. Мисалы үчүн күйөөм кетти, мен балдарымды эми багышым керек деп башка жака ошо согуш мезгилинде кеткен аялды элестетип көрөмү? Кеттиби ошондо? Бир дагы Советтер Союзунан бир дагы аял башка жака барып нан таап келейин деп кеткен эмес. Тылда калган. Азыркы заманда айтып көрөлүмү? Азыркы заманда болгону ач көздүк, мен сенден өтүшүм керек, тигил джип машина алыптыр, менин машинам мондай марка болуп атат, мен ошого жетишим керек. Ошон үчүн сен балдарды карап отуруп тур, мен кеттим деп балдарын күйөөсүнө таштап коюп кеткен аялдар толтура. Нан кеңири, машина кеңири, ар бир адамдын башына сотка. Жокчулук заманбы? Жокчулук эмес. Адамдын пейили, адамдын көзү тоюш керек, топук кылыш керек, Кудайга шүгүр деш керек. Баласын Кудай таала берип атабы? Ошол баланы эне катары мээримин төгүп, эне катары көкүрөгүнө басып отуруп, ошого эне мээримин бербесе, ал карыганда ошол баладан мээрим көрөбү? Ошон үчүн бизде балдар үйү көбөйүп атат дагы, карылар үйү көбөйүп атат. Азыр карылар үйүндө кыргыздар көбөйүп кетти деп атабыз. Эмне себептен? Анткени себеби ал убагында балдарына мээрим берген эмес. Кыскасы, демек аял баягы балдарына мээрим төгүп үйдө отуруш керек. Аял кишинин акылы кыскарды, ушунчалык кыскарды, мындай келечегин ойлогон жери жок да. Азыр кийингенде дагы кийингендери да бузулду. Мисалы үчүн 50-60-дагы аялдардын кийген кийимдери мындай кыргыздын нарк населине туура келбейт. Кыздарыбызды кантип айтабыз анан? Жакшы кийингиле деп. Эне өзү үлгү болуш керек дейсизби? Эне өзү үлгү болуш керек. Микрофон. Келиңиз. Мен да ушуга кошумчалай кетейин. Ошо уул кызыбыздын, келинибиздин көзүнчө биз өзүбүздүн күйөөбүздү, балдардын атасын кагып силсек, илгери мен тайнамачу эле эркек деген кожо бир болот балам дечи. Анан албетте, анан биз алардын көзүнчө кагып силкип, анан мен иштеп атам, сен бир ушундай десең, анан ошону угуп аткан кыз, ошону угуп аткан бала, анан азыр айтабыз ажырашуу көбөйүп кетти деп. Ошо ажырашууга, ошо улуумун өзүбүз да кээде мындай бир туура багыт бере албай, туура тарбия бере албай жаткандыктан балдар кыздарыбыз дагы башкача түшүнүктүү болуп кетип атабы деп да ойлоп кетем да. Өткөндө мен студенттер менен жолукканда айттым го, жана айтып өттүм. Ошо бир бала эле, жаш бала суроо берип атпайбы? Апа, элечек ушу улуттук кийим жөнүндө аябай басым жасап айтып атабыз, бирок ушундай улуттук кийим элечек кийип алып дейт, ошо 60-тан ашкан апалар жаштардын ырын-ырдап бийлеп атканына кандай карайсыз деп атпайбы? Анан биз ошондо кийимин көрүп үлгү алабызбы же наркы ички дүйнөсүн көрүп үлгү алабызбы деп да суроо берди да. Чын эле ошон үчүн биз өзүбүздүн сырткы дүйнөбүз, ички дүйнөбүз бир болуш керек. Биз туура үлгү болушубуз керек. Анан баягы мен негизи молдокелерге тийишпей, мен баягы мындай айтылып калат го, бул да бир кыргызда сөз бар.
болдон айткан кылган кылба дегендей биз айтып эле аны өзүбүз туура эмес жүрсөк анда биз үлгү боло албай калабыз. Эне менен баланын ортосу ушунчалык алыстады азыр. Мисалы кичинекей эле нерсени алалы да, төрөгөндө эле келин апа багып бересизби, сизге акчасын төлөп берели деп айтышат. Өзүңдүн келиниң кара чечекей. Же кызың айтат апа багып бер, төлөп берели, сизге айлык кылып берели деп. Бул эмне деген алыстаган ушунчалык да. Кантип ошо эне өзүнүн небересин бакпай коет да. Айла жок багат, бирок өзүнүн баласынан мээрим алыстатат. Бул чоң нерсе да, бул ушунчалык алыстаган ушунан билинет да. Сиздер мисалы жаштар барып жанагындай жолугушууларга барып калган маалдарда коомчулукта жаштарга өздөрүнүн баягы деңгээлиндеги, өздөрүнүн баягы көрүп жүргөндөгү көз карашындагы деңгээлде баягы маалыматтарды берип атасыздарбы? Ушундай болуш керек дегенде жаштар кандай кабыл алат? Мисалы азыркы жаштарды бир өтө эмоционалдуу деп айтышат го, баягы оңой менен маалыматты кабыл албайт депчи. Жаштарга көп деле сын айтпайм. Эми бардыгынын ичинде бар. Бирок ошол эле мезгилде туура жолдо, туура тарбияда жүргөн кыздар да көп. Себеби коом бардык көрүнүшү менен коом. Биз барган жерлерде ошол мүмкүн болушунча жакшы тарбия берип, жакшы жакка бурганга аракет кылып, болгон таалим тарбиябызды айтабыз. Жакшы, келиңиз, бизде суроо бар экен. Сиз айтып жатасыз го, азыр карылар үйүндө көбүнчө кыргыздар толуп кетти деп. Мисалы азыркы жаштарда болсо, аялынын сөзүнө кирип, ата-энесин карылар үйүнө таштап коюп атышат да. Ушуларга кандай карайсыздар? Кандай насаат айтасыз ушундай жаштарга? Ошол аялы эненин тарбиясын көргөн эмес да. Ошол аялынын апасы Россияда соода кылып жүргөн. Ал кыз энесиз чоңойгон кыз. Көпчүлүгү жанагы эне көрбөгөн кыздардын көпчүлүгү ошондой энеге мээрими жок болуп калат экен да. Анан өзүнүн энесин мээримин көрбөй чоңойгон кыз анан кийин башка бирөөнүн энесине неме кылабы? Мисалы үчүн эне деген баягы кайнене, эненин тарбиясын көрбөй жүрүп, анан кайненеге барды да. Кайнене баягы тарбия үйрөтө баштайт. Мындай бол, тигиндей бол, муну мындай кылыш керек. Барып айтат. Өз энеси болсо деле айтат, бирок баягы кайнене болгондугу үчүн улам эле какшап бирдемени айта берет экен деп жаман көрөт да. Кайненем айтып атат деп, аны кайнене катары кабыл алат. А башында аны энеси ошону айткан эмес да. Ошон үчүн ага өөн учурайт дагы. Анан ошентип анан баягы сүйүү укмуш күчтүү болуп кетет, сүйүү керемет болуп. Анткени ал бала дагы балким эненин колунда чоңойгон эместир. Ошону менен анан өткөрүп салат. Анткени ошол баардыгы эле барып миграциянын баласын башка бирөөгө бактыргандын жыйынтыгы, жемиши ушул болуп атат да. Бизде энелерде дагы бир кемчилик бар, мен байкагандан. Бир күнү ошо бир үй бүлөн билем, ошо үй бүлөн баласы кокустан келинчегинин соткасын ал эшикке чыгып кеткен, текшерип калат. Текшерсе кайненеси жазат экен да. Бүгүн күйөөңө эмне дедиң? Акча таап кел дедиңби? Кайнатаңа эмне кылдың? Кайненеңе кандай дедиң? Тигини тигиндей кыл, мынтип эле кой, эртең менен туруп зырылдап эшик шыпырып, антип жүгүнбөй эле кой. Анысы деле окаттар өтүп келген, анысы эле өтө берет. Эң биринчи өзүңдү ошол жерде жаныңды батырып, ошол жерде королева болгонго аракет кыл деп жазат экен. Анан баягы бала окуйт экен дагы, анан келинчегинин жасаган мамилелерин бүт бардыгы энесинин айтканы менен кылганын билгенден кийин ошол жерден баягы бала эс болуп жатат экен. Ушундай болгон турбайбы? Биздин экөөбүздүн жеке турмушубуз жок эле, кайненемдин гана айтканы менен жашап айткан турбайбыз деп, анан чатак болуп, эмне болот, анан ажырашып кетти. Бул деген эң бир жаман нерсе. Чыккан кыз чийден тышкары деп кыргыз бекер айткан эмес. Ошон үчүн биз кыздарыбызды күйөөгө бергенде алардын жеке турмушуна киришип алганыбыз, илгери төркүнү жакын төшөгү жыйылбайт, төшөгү жыйылса дагы аягы тыйылбайт деп энесини каттап тез энесинен үлгү алып жанагындай сөздөрдү үйрөнүп келчү экен. Азыр болсо сотка менен эле күнү түнү энелер үйрөтүп коет экен. Мына ушул нерседен алыс болсок, бул деген алып келип эле турмуштун бузулушуна алып келет экен. Анан мен ойлоп атам да, ошол региондогу же болбосо азыркы заманбап болуп кеткен апалар менен жолугуп айтсаңыздар, балким бул өтө чоң жакшы маселе болот беле дейм да. Ошол дагы бир үй бүлө айтты да, мен ошол
ажыраштырып тынбасам болбоду деди. Эмнеге десем, ушундай кыскасы келин жакпайт. Эмне күйөө сөкө кандай балаң экөө дедим десем, ой өлгүдөй да экөө бири-бирин сүйөт дейт. Эгерде сүйсө, булар бирге жашоону кааласа, тийбегин сен. Тийбегин кийин ажырашкандан кийин бир күнү балаң айтат. Апа сен кылдың дейт. Ошондон сен эмне кыларыңды билбей каласың. Мына ушундай мен аябай күнү түнү жатып алып ошону 2-3 уулду болуп калган. Кулагана куйдум эле, Кудайга шүгүр, азыр жарашып жашнакай жашап атат. Эжеге Фатилага Кыздар ушундай тарбиялуу болуп, тарбиясыз болуп өсүп атат деген ойду биз өзүбүзчө да ойлондук да. Ушу коомдук уюмдун топтун кыздарга эле сын айта беришет го. Ойлонуп анан кийин ушундай чечимге келдик. Мына аксакалдар, жаштар биригип келгиле биз жаштардан мурун ошо энелерге акыл насаат айталы деп. Анан мектептерге эле кайрылып ата-энелерди чакыртып алып, өзгөчө жаш келиндерди чакыртып алып, ошолорго керек болсо сабак өтүш керек болуп калды. Бирок өтө элексиздер. Эм баштайлы деп атабыз. Аны өтө элекпиз. Биз студенттерге, окуучуларга көзүбүз көргөн нерсени жасадык. Жыртык шым кийип жүрсө, чачтарын коюп жиберип жүрсө, мен дайым айтам, маршруткада элдин оозуна кирет, бирөөнүн жүрөгүн айландырат, бирөөнүн нитрикейин келтирет. Чачыңар жийип алгылачы. Ушинтип жаман көрүнөм. Эми кээ бирөөлөр кабыл алышат, кээ бирөөлөр кабыл албайт. Кабыл албагандардын демек дээринде энесинде кеп болуп атат, апасында, үй бүлөсүндө. Ошолор айтыш керек экен. Мен бир мектепке барып бир жолугушуу өткөрдүм эле. Апеже, мени окуучулар айтты, сен эжекең эмнеге биздин чачыбызга киришти деп айтты дейт. Көрдүңөрбү? Эгерде тигил апалары жакшынакай ойдо болсо, жакшынакай түшүнүктө болсо, дароо үйүнө барып алып кыздарына тескерисинче айтмак да, ушинтип жүрүшүңөр керек экен, ушундай тартипте болушуңар керек экен, момундай жакшынакай сөздөр айтылды, чогулушта момундай болду, силерге сын көз караш менен карагандар бар экен. Жок, андай жок экен. Биз демек ошол жаш келиндер менен иш алып барышыбыз керек. Жакшы. Бирок пландап атасыздар, буйруса. Жакшы, мына алалы. Эне жолу коомдук бирикмесинин жалпы мүчөлөрү, жетекчилери келип, бүгүн биздин студиябызда маек куруп жаткан маалы, андыктан дал ушул келген конокторго дагы коомчулуктан суроолор келген, жооп алалы. Айымдардын укугун коргогон, аларга жардам берген бир нече фонддор бар. Ал эми сиздердин коомдук бирикменин алардан өзгөчөлүгү эмнеде дейт? Баягы кыргыз эгемендүүлүктү алган күндөн баштап эле Кыргызстан аялдар конгресси деген бар. Ошолор укмуш кыргыздын тагдырын, аялдардын тагдырын чечип жиберет экен деп мен жаш кезимде аларды издеген күндөрүм да болгон. Алар эч кандай кыргыздын аялдарынын тагдыры жөнүндө ойлонбойт. Алардын ою башка нерсе, чет мамлекетке грант жазуу, ошо акчалар, проекти жазып гранттарды утуу, өздөрүнө особняктарды салуу, андан сырткары кыргыздын энелеринин арасындагы колунда бар энелерге акчага орден медалдарды сатуу. Эркек менен аял тең укуктуу. Эркегиң монтуп атса, сен бирди айтса, сен экини айт. Сен эмнеге үйдө отуруп алышың керек? Чык эшке. Иште, сен да иштешке акың бар. Бала деген мындай, бала тарбиялоо жөнүндө аларда сөз болбойт. Сөз болушу мүмкүн, балар башкача. Мисалы үчүн баланы тарбиялаганда дейт, урушпа дейт. Жаман айтпа дейт. Эгер жаман айтсаң, сен укугуңду бузуп аткан болосуң дейт. Мына сенин атаң урушту, демек сенин укугуңду бузуп атат деп балага айтат. Бала айтат, менин укугум бузулуп аткан экен, сен мага эмнеге тарбия көрсөтүп атасың дейт. Бул деген кыргыздын канында болгон эмес. Демек сиздердики баягы кыргыздын салт санаасынын негизинде башка фондторго салыштырмалуу. Башкаларга караганда биздики кыргыздын нукуран салт санаасын алып чыгып, салт санаасын үйрөтөт. Андан сырткары биз бирөөлөрдүн акчасын алып алардын арыгын чаппайбыз. Дагы бир маалымат дейт. Чынбы? Акыйкатчы институтунун маалыматы боюнча Кыргызстанда былтыр үй бүлө зомбулугуна 12 адам мерт болгон. Укук коргоочулар зомбулук көргөн аялдардын саны азайбай жаткандыгын белгилешүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, алардын маалыматы боюнча өткөн жылы 2500дөн ашкан айым кайрылган дейт. Зордук зомбулукка кайрылып. Келсең сизден сурайынчы, учурда аял ыйлаган коомбу дейт. Учурда аял ыйлаган коом
деп толук айтууга болбойт, бирок бар. Мына бизде сезим деген борбордук центр борбор бар, сезим деген борбор бар. Ушулардын Ак кууну көрсөң атпагын деген китеби чыкканда, ошол китептеги сюжеттерди угуп отуруп аябай капа болдум, жүрөгүм эзилди. Канча адамдар, канча аялдар кор болуп, ыйлап, ал эмес ошонун аягы өлүм менен бүткөндөр бар. Биздин аялдар чыдап эле, келиндерибиз баягы зомбулук көрүп аткан, чыдап эле эчтекени үйдөн чыкпасын, коку элейт, не дейт деп атып, үйдөн чыкпасын деп отуруп, акыры өлүмгө чейин барып атат да. Мына ушундай нерселердин болгонунда кээде биздин дагы кантип чечсе болот эже ушул маселе? Биздин дагы тарбиябыздын жетпегендиги, баягы тарбиябыздын жетпегендиги. Кантип чечилиш керек эми ушундай өлүмгө чейин? Чечишти дагы биз ойлонуп атабыз. Энелер жолу коомдук бирикмесинин бирден бир койгон максаты ушул. Ыйлаган энелердин көз жашын токтотуу. Муну мамлекеттик деңгээлде ойлонуу керек. Депутаттарга, мыйзам чыгаруу органдарына ошол аялдарга тиешелүү болгон мыйзамдарды бышыктап, эгер жок болсо кабыл алып, жанагындай зордук, зомбулук көрсөткөн эркектерди баягы кыргызчасынан эле таш бараңга алуу, өзүнүн кызына зордуктаган, кызын зордуктаган эркектерди бычып салуу деген закондорду киргизүү керек. Биз муну талап кылабыз. Эмеденчи ошол мыйзам чыгаруу органдарынан. Көргөзгөн жолуңуздар кайсы багытта дейт? Кыргыздын салт санаасынын негизиндеби, же диндин негизиндеби, же заманбаппы дейт, келиңиздер. Кыргыздын ата бабадан келаткан салт санаасынын негизинде. Кыргыздын кыргыз энесинин жолу. Азыркы кезде кыздардын көпчүлүгү сойку болуп кетти дешет, башка улутка турмушка чыгып кетти дешет, же болбосо такыр эле чет өлкөнү туурап кетти дешет. Ушул маселе жагында кантип чечсек болот дейт. Мени дагы түйшөлткөн суроо ушулда. Кыздарыбыз жанагындай ошол убактылуу бир замандын түйшүгүнөн бир кутулуш үчүнбү, же бир кандайдыр бир өзүнүн ой максаты бар, билбейм, түшүнбөйм. Бир ошол убактылуу чет жанагындай Кытай жаранына тийип атат, Корей жаранына тийип атат, Түрк жаранына тийип атат. Мына ушундай башка улутка өзүбүздүн кыргыздын татынакай кыздары чыгып атат да. Мен ушуга аябай өкүнөм. Учурда дейт, биз оңой менен нукура кыргыздын энелерин алып келишибиз кыйын болот го дейт. Кантип алып келебиз? Канткенде энелерди оңдойбуз дейт. Азыркы энелердин багыты, алардын көз карашы таптакыр башка нукка бурулуп кеткен деген экен. Бала тарбиялоодо, үй оокатын иреттөөдө кичине аксап калды. Эненин кайдыгерлигинен эмеспи, же? Кайдыгерлигинен эмес, эненин жашоо турмуш, бул социалдык көйгөй. Көйгөйдүн негизинде дейсиз. Социалдык көйгөй. Анткени, эже социалдык көйгөй десе, колунда бар күркүр жашагандар деле тескенликке кетип атпайбы? Анын жөнү башка. Алар деген көп кеткендер. Жок, эже мисалы мындай деп карайлычы, эже мына социалдык көйгөй деп атасыз. Ошол эле учурда жогоруда сонун эже айтып өтпөдү? Согуш маалында эчтекеси жок калса деле энелер кармаган депчи. Бул Кудайга шүгүр го дейм да азыркы жашоо. Бул жан дүйнөнүн бөксөрүп калганы. Өтүп кеткен суроолордо баягы бул жакта жигит айтты. Эне аялдарынын сөзүнө кирип, карлар үйүнө барып жаткан дегенчи. Ошол жерде мен мындай дейт элем. Ошол аялдын сөзүн угуп аткан эркегибиз алсыз эмеспи? Ошол аялды эки жака мигрантка чыгарып акчаны таап келип аткан аял киши сүйлөп атат да ошон үчүн. Ошонун сөзүн эркегибиз угуп атат да. Анан жанагы Кытайга тийип кетип атат, ар жак бир жака кыздарыбыз чыгып кетип атат. Кыздарыбыз батышты туурап кетип атат дегенге дагы азыркы заманда энелерге аябай чоң түйшүк түшүп атат. Акчаны таап мигрант болуп жүргөн энелер болуп атат. Ушул жерде атанын орду дагы аябай чоң. Ата үйдө, ата табышкер болсо, ошол аял көчөгө чыгып кетип, ар кайсы мамлекетте иштеп, анан кийин ошол жерде баягы өзү таап, өзү хан, өзү бий болуп, сөзү чоң болуп, ошол жактан барып башка бир улуттун эркектерине тийип кетип атканына дагы бул жерде мен чоң маселени, чоң немени, кемчиликти эркектерибизге коем да. Негизи кыргыздын салтында, кыргыздын наркында аял киши жумшагыраак болгондо, аял киши алсызыраак болгон. Биз ошол эле жумшак, анан алсыз болушубуз керек. Ошондо эркектер өзүнүн өзү кайратына келет. Биз деген эркектердин милдетин өзүбүз алып атпайбызбы? Кайраттуу болуп, ошон үчүн эркектерибиз алсыз болуп калып атат.
эркектер аялдардын ордуна келип калып атат да. Ошондо эркек менен аялдын орду алмашып калган. Биз болгону эркекти эркектин ордуна, аялды аялдын ордуна коюшубуз керек. Бир. Экинчиден сен айтып атасың, аялдарды кайра энени калыбына алып келиш кыйын го депчи. Биз 6 айдан бери иш алып барып атабыз. Ушул биз алып чыгып аткан маселеге суусап калган, Коом суусап калыптыр. Коом суусап калыптыр. Аялдар өздөрү ушуну күтүп атыптыр. Бул качан чыгат, биз ким алып чыгат экен, кандай болот экен, биз кандай кылсак экен деп жүрөт телек деген энелер көп болуп атат. Мисалы үчүн мындай да, эгер биз мына 70-80 жылдын аралыгында, 100 жылдын аралыгында биз энелик касиетибизден ажырап калган болсок, биз 1-2 жылдын аралыгында өзүбүздүн касиетибизге келебиз. Саламатсыздарбы? Мына сиздер төмөндө эле айтып кеттиңиздер да, ушул биздин кыргыздын нукура кийимин, кыргыз кийимин биз күнүмдүк жашообузда кийишибиз мүмкүн деп. Анан кийин ушул эгерде биз ушул кыргыздын нукура кийимин күнүмдүк жашообузда кие турган болсок, бизге же болбосо баарыбызга эле кыргыздын нукура кийимин кийген апаларыбызга болобу же кыздарыбызга болобу кандайдыр бир ыңгайсыздыкты жаратышы мүмкүнбү? Мен кийгениме көп жыл болду. 10 жыл десем дагы аздыкылар. Мен биринчи кийгенде ошо кээ бирлер таң калышкан, бул эмне артистпи же ырдайбы депчи. Анан азыр мен ушу сонун булар билет, мен дайыма кийип жүрөм. Мен иштеген жеримде дагы жолугушууда баардык жерде көбүнчө ушундай кийип жүрөм. Анан ушу керек болсо кетип бараткан киши болобу, аял болобу токтотуп мени мага мынтип айтышат да. Менин чоң апам кийчү эле ушундай. Апам кийчү эле, тайнем кийчү эле деп мени менен сүрөткө түшөт да. Мен ошондо жана миңдеже айткандай, сону каныбызда бар да. Суроолорго Мисалы эркектер эшикке чыгып, эшикте талаада эмгектенип, аялын үйдө отуруп багыш керек деп атпайбы? Азыркы замандагы үй бүлөлөр эркектер эшикке чыгып иштеп акча табып келет, аялы болсо мага буну алып бер, мага тигини алып бер деп айтып жатат. Эркек болсо үй бүлөсүн багабы же аялынын айткан нерсесин алып бер, ушул жөнүндө айтып берсеңиздер. Бул суроо олуттуу суроо болду. Энелер дагы, эненин наркы ошондо эне өзүнө эле тапкан баарын өзүнө эле жыя бербеш керек. Эне ошол эркек киши таап келген нерсени үнөмдүү бөлүштүрүп, балага, башкага да керек болсо конокторго чейин коюп, конокторго чейин бөлүштүрүп коюп, сактап коюп, ушундай сарамжалдуу келген. Азыркы энелер, азыркы жаштар бир аз ачкөз болуп кетти. Эми мени кечирип коюшсун. Алар болгон, эми сен дагы бир ошо ой, сен оюңа карап айтып атам, болгон өзүнүн эле үстүнө тартып өздөрү эле кийсем дейт да. Ушул топто жалпы канча айым бар? Кандай багытта иш алып барган айымдар бар? Жана мындан аркы пландарыңыздар? Энелер жолу коомдук бирикмеси атайын каттоодон өттү, өзүбүздүн мөөрүбүз бар, өзүбүздүн уставыбыз бар. Биздин курамда мисалы үчүн мына эл акынынан баштап мугалимдер бар, профессорлор бар, илим изилдеген адамдар бар, мектептерде мугалимдер бар. Кыскасы мындай да, коомдун эң алдыңкы ойлонгон сергек энелери биринчи ушул нерсени колдоду да. Анан кийин биз ушул 6 айдын ичинде бир 100 болдук мүчөбүз. Анан биздин өзүбүздүн эмебиз бар, шартыбыз. Кирген эне сөзсүз ондон энени биздин шартыбызды түшүндүрүп алып келиш керек. Анан ошентип биз көбөйүшүбүз керек. Биздин алдыдагы максаттарыбыз азыр ушул болуп аткан, биз жасап аткан иштерди республикага жеткирүү, республиканы айлануу. Коомубуздагы жаш, ошол эле учурда бүгүнкү кыз эртеңки эне дейт. Жаш кыздардан баштап улуу төрдүн көркү болгон апаларыбызга эскертүү иретинде, аларга кайрылуу иретинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтсөңүздөр. Келиңиз эжекеси, сизден баштайлы. Замандын талабына ылайык энелер жолун чыйыр жолун баштады. Ушу энелер жолу алдында аябай көп пландар бар, максаттар бар. Ушу биздин элибизден эмес, бул бүткүл энелерге чыйыр жол деп ойлойм мен. Ушу энелерибиздин өзүнүн наркын, баркын, салтын билген жол шыдыр болсун дейт.
Рахмат. Эжеге Фатима ага. Жалпы кыргыздын энелерин балдарды туура тарбиялаган балдары коомго татыктуу балдарды тарбиялоого ошондой эле терең билим алууга салымыбызды кошсок, китеп окууга балдарыбызды үгүттөсөк. Жердеги угуп жаткан эже сиңдилер, апалар, менин мындай өзүмдүн жеке кайрылып кетүүм, Кудайга шүгүр мусулманбыз, биз кыргызбыз. Кыргыз эч качан кыргыз аялдары башы жыңалбаш жүргөн эмес. Этеги узун, жакшынакай өзүнүн ар бир курагына ылайыктуу кийимдерди кийип келишкен. Ошол жолду биз аркалап аткандан кийин ошону ар бирибиз өзүбүздөн баштап, ошону күнүмдүк кийим катары кийип, жолугубузду салып, жакшынакай өзүбүздүн наркыбызды, баркыбызды билип, эненин ордун билип, кыздарыбызга жакшы тарбия берип, биз кыргыздын жоголуп бараткан кыргыз энелери биригип ушул көйгөйлөрдү чечебиз деп терең ишенемин. Эне үйдүн куту, эне тарбиялоочусу. Тарбиялуу энеден эч качан беадеп кыз чыкпайт. Жакында мен угуп калдым да, ушундай күйөөсүнөн аябай зомбулук, зордук көргөн аял айтып атат да. Мен ушуга чыдап жүрдүм дейт да көптөн бери. Анткени бара турган жери жок экен. Сурай турган мындай кайын өзүнүн ата журту жок экен, ата энеси жок экен да. Мына ушундай бара турган жери жок энелер, кыздар, кыйналган, зомбулук көргөн кыздар, мына энелер жолу деген кыргыздын нукура энелеринен түзүлгөн бир коом болуп атабыз. Ошондой энелердин көз жашын арчыйлы деп турабыз. Андан сырткары ушул биздин баягыдан берки сүйлөп аткан иштерибизге кызыгып, мен да ушулар менен аралашып жүрүп, ушул иштерди кылат элем деген энелер болсо 0721000019 деген номерге байланышсаңыздар, биз менен байланышасыздар. Биз сиздерди чакырабыз кошо иштешүүгө. Жакшы. Эжеге Фатима. Биз ар бир эне, жашпы, карыбы өзүбүздөн баштасак, өзүбүздүн ички маданиятыбызды калыптандырсак, өзүбүздүн бири-бирибизге болгон мамилебиз, жан дүйнөбүздүн тазалыгы, бири-бирибизге дайыма жигердүү, мээрим төгүп мамиле кылсак, улууга, кичүүгө да, ошондо биз бир натыйжа ала алабыз. Мисалы, өзүбүз ушундай улгайган, каада салттуу киши болуп туруп, жаш балдарга кантип кайрылабыз, улууларга кантип кайрылабыз. Мисалы, кичине жаш жигиттерге эй бала деп кайрылуу биз үчүн өтө одоно нерсе. Балам, кыздарга чоң кыз деп кайрылбай, кызым деп кайрылган, бул дагы жакшы нерсе. Ошон үчүн мен ар бир энеден ушуну өтө суранып кетет элем да, ички маданиятыбызды көтөрсөк. Илгертен ата тегибизде улутту эне сактаган деген кыйын кыргыздын нускалуу накыл кеби бар эмеспи? Менин эне катары ушул жолубузда мындай үндөй турган өзүмдүн оюмда келечек муунубуз өсүп келе жаткан жакшынакай татыктуу мындай уул кыздарыбызга ушул адептүү, жакшынакай тартиптүү, келечекте ушул энени, атаны, улууну, жолду сыйлаган бир заат көрсөткөн, урмат көрсөткөн, ушул эне менен жакшынакай бир сыймыктанган бир жакшынакай уул кыздарыбыз өсүп чыкса экен, мына ушул жолдо бир жолдон адашпай туура жакка барсаңыздар деп мен ушул келечек муунду жаштарыбызды чакырат элем. Ушу кичинекей бир жаштарыбызга, келечек ээлерине пайдабыз тийсе жакшы болот эле. Жакшы. Бул жерде апа да бата берем деп жатат, апанын батасын. Апанын батасын да калалы. Кагылайын жаратканым, улуу элбиз, өзөккө кайрылабыз дейбиз. Анда ар бир кыргыз баласы өзүнүн өзөгүнө кайрылсын, бир туугандык мамиледе өссүн дейбиз. О жаратканым, ата эне карылар үй жоюлсун деймин. Ар бир ата эне уул кыздын маңдайында балпайган карлыктуу доорун өмүр сүрсүн деймин. Кагылайын жаратканым, кыздарыбыз имандуу болсун деймин. О жаратканыбыз, уулдарым мекенине күйгөн намыскөй жигиттерден болсун деймин. Биздин келечек муундарыбыз кичинекей жаш нерселерибиздин түпкүлүгү түз, өмүрлөрү узун болуп, келечекте
улуу иштин башын баштаган ата эненин жалпы кыргыз элинин кызматын кылган кичинекей нерселерибиз өсүп өнүксүн деймин. Анан дагы ушул жердин жааматына айланайындар, ишиңерде ийгилик болсун. Ар бир маңыздуу өзөктүү ишти алып баратасыңар. Кудайым кут кылсын деймин. Жалпы эл журтубуз аман болуп бар болсун деймин. Ийгилик болсун баарына. Омин. Чоң рахмат, келип мыкты кептерди айтып бердиңиздер. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен чээрдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чээр, сиздин багыт.